Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бишкекте кыз келиндер күрөшүү үчүн машыгуу залы ачылды. Бишкекте кыз келиндер күрөшүү боюнча улуттук курама команда үчүн машыгуу залы ачылды. 3 кабаттан турган комплексте 3 күрөш килеми бар жана 30 кыз бир учурда машыга алат. Жаңы имаратта 35 адамга ылайыкташкан жатакана, машыгууга керектүү шаймандар жана 3-4 орундуу конок бөлмөлөрү, тамактануучу, жуунуучу жайлар да каралган. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Нуртазин Жетибаевдин маалыматына караганда, спорт комплекси курууга 98,7 миллион сом сарпталган. Комплекстин ачылыш аземине президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү кыз келиндер күрөшүү боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону, Олимпиада оюндарынын күмүш байгесинин ээси Айсулуу Тыныбекова, дүйнө чемпиону жана Олимпиада оюндарынын коло байгесинин ээси Мерим Жуманазарова, дүйнө чемпионатынын коло байгесинин ээси Айпери Медет кызы баштаган бир катар белгилүү спортчулар, спорт адистери катышты. Кыз келиндер күрөшүү боюнча улуттук курама команданын мүчөлөрү буга чейин жеке машыгуу залдарында эркектер менен бирге машыгып, аларга өзүнчө машыгуу залын куруу зарылдыгын спорт адистери, машыктыруучулар айтып келишкен. Былтыр Токио Олимпиадасынан кийин Айсулуу Тыныбекова күмүш, Мерим Жуманазарова коло байге алып, андан соң дүйнө чемпионатында Айсулуу Тыныбекова экинчи жолу, Мерим Жуманазарова алгачкы жолу дүйнө чемпиону болуп, Айпери Медет кызы коло байге алгандан кийин мындай демилге коомчулукта дагы көтөрүлүп, 2021-жылдын 23-октябрында президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен министрлер кабинети Бишкекте кыз келиндер күрөшү менен машыгуу үчүн спорттук зал курууга жер тилкесин бөлүп курулушу башталган. Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган парламенттеги элдик топ фракциясынын лидери Акылбек Төмөнбаев, министрлер кабинетинин мүчөлөрү жана төрага Акылбек Жапаров баткен боюнча слайд-шоу көрсөтүштү деп билдирди Акылбек Төмөнбаев жогорку кеңештин жыйынында. Депутат Төмөнбаев Жапаров ал жерде бир жума болгонун белгиледи. Бүгүнкү күндө канча мектеп, канча үй талкаланды, канча акча коротулду, силер билбейсиңер. Бул жакка чакырылган соң ар бир депутатка так маалымат айтылышы керек болчу. Министр дагы, министрлер кабинетинин башчысы да билбейт, жооп бере алышпайт. Урматтуу төрага, сиз ар бир депутатты колдошуңуз керек. Чыңгыз Ажыбаев мектеп тууралуу сурады, ал жакка өзү барышы керек деп жатасың. Депутат курулушта да, жолдо да болбошу керек. Ал сизге элдин көйгөйүн жеткириши керек. Сиз дагы 5 жолу депутат болгонсуз. Айткыла, канча үй курулуп жатат, канча каражат сарпталат, канчасы жетишпей жатат, так айткыла деп талап кылды Акылбек Төмөнбаев. Өкмөт мүчөсү кабинет министринин төрагасы Акылбек Жапаров слайд шоусун көрүп доклад кылып кетти да. Өзү да ошол жерде бир жума Баткен областында баягы согуш болуп коголаң болгондон кийин кыдырып жүрүп келди. Бүгүнкү күнү канча мектеп, канча үй, канча каражат кеткенин билбесе, сиз дагы ушул жерде айтышыңыз керек да. Бул жерге чакыргандан кийин так маалымат алып келип, ар бир депутатка маалыматты так айткыла деп. Бүгүн өздөрү же министри билбейт, же министр кабинет министринин төрагасы билбейт. Жооп бере албай атат. Урматтуу төрага, сиз ар бир депутатка өзүңүз колдоо көргөзүп, туура айтышыңыз керек да. Ошон үчүн бул жерде мына Чыңгыз Ажыбеков суроо берип атса, ошол мектеп боюнча 9 айдан бери ПСДсы бүтпөй атат десе, ошол жерде өзүң барып жүрүшүң керек дейт. Депутат стройка кылып, же жол куруп жүрбөш керек. Маалыматты сиздерге, өкмөткө айтып, ушу жогорку кеңеште элдин көйгөйүн айтып туруш керек. Урматтуу Акылбек Сөмбекович, сиз да депутат болгонсуз 5 жолу. Сиз кайра ошол депутатты барып ошол жерде сен жүр, бүтүр деп айтып атасыз. Ошон үчүн урматтуу төрага, сиз дагы буларга өздөрүнө айтыңыз, маалыматты так берсин. Ошол Электе, Баткенде бүгүнкү күнү канча мектеп курулуп атат, канча үй, канча каражат кетип атат, канча каражат жетпей атат. Ошолордун баарын маалыматты так берсин депутаттарга. Рахмат.
Тажик тарап чегарага курал ташып жалданма аскерлерди даярдоодо. Тажикстандын УКМКнын чегара аскерлеринин чегарага канатташ аймактарда жагдайдын курчуп кетиши үчүн атайын иш-аракеттер жасалууда деп Кыргыз тараптын дарегине айткан доону Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматы таң калуу менен кабыл алганын Кыргызстандын аталган кызматы билдирди. Маалыматка караганда тажик тараптын билдирүүсүндө көрсөтүлгөн маалыматтар чындыкка эч кандай дал келбейт. Анан калса Тажикстандын УКМК чегара аскерлери атайлап маалыматты бурмалап, чегарага канатташ жашаган калк мыйзамсыз иш-аракеттерге баруусуна аракет кылышууда. Автотрал менен техниканын алынып өтүшү, тартылган сүрөттөрдү жарыялоого буга мисал боло алат. Тажикстандын УКМК чегара аскерлеринин Согди облусу боюнча башкармалыгы бул сүрөткө комментарий берүүдө Кыргыз тарап Баткен облусуна аскердик техниканы ташып жатат деген божомолду ойдон чыгарып айткан. Ал эми чындыгында болсо бул сүрөт 2022 жылдын 21-22 сентябрында техниканы чегара сызыгынан Кыргызстандын аймагын көздөй ичкери киргизип туруктуу жайына ташып кетүүдө тартылган эле. Тажикстан чегара канатташ аймактарында чегараны күчтөндүрүүгө болгон дээрлик баардык өзүнүн иш-аракетин Кыргызстандын чегарачыларына оодаруу фактысы айран таң калтырат. Алса 2022 жылдын 25 сентябрынан тарта тажик тарап ок атуучу позицияларды даярдап жатат. Жергиликтүү калк окопторду казып, Кыргызстан менен чектешкен мамлекеттик чегаранын периметрин бойлой траншеяларды казууда. 2022 жылдын 25 сентябрынан бери Кыргыз Республикасынын аба мейкиндигин бузуп, чалгындоо иш-аракетин жасап, дрондор колдонулгандыгын ондон ашуун фактысы катталган. Дал ушул Тажикстандын жарандары Кыргыз Республикасынын чегарага канатташ жашаган тургундардын үйлөрүн өрттөгөнгө аракет кылышкан. 2022 жылдын 26 сентябрында чегарага жакын жерде тажик аскерлери тарабынан коюлган гранатага тажик жараны жарылгандыгы, Тажикстандын аскерлери кезектеги чыр-чатак катталган учурда өз аймактарына чегарага мина кое кире качканга даярданып жатышкандыгынан кабар берет. Жагдайды териштирүү учурунда Кыргыз тараптын жарандарынын чегара аскерлеринин буга тиешеси бар экендиги Тажикстандын Исфанат тилкеси боюнча чегара өкүлү жана коңшу тараптын башка компетенттүү органдардын өкүлдөрү тарабынан аныкталган эмес. Жолугушуулар учурунда Тажикстандын чегара өкүлдөрү ортодо жетишкен макулдашууларды бузушкандыгын моюнга алышып, аларды оңдоого сөз беришет. Бирок иш жүзүндө сөз бергендери аткарылбай келе жаткандыгын көрүнүүдө. Биздин тажик кесиптештерибиз бизди таң калтырып келишет. Эч бир кебелбей туруп фактыларды бурмалап, ал тургай Кыргыз тараптын пресс-релиздерин колдонуп, болгону андагы республикалардын атын айры баштап, тажик деген сөздөрдү кыргыз дегенге сөзгө алмаштырып коюшат. Ошону менен бирге чегарага канатташ аймактарда жагдайды турукташтыруу үчүн жетишкен макулдашууларга кынтыксыз таянуу жана көйгөйлөрдү бир гана саясий дипломаттык ыкмалар менен гана чечүү деген сөздөргө жамынып алып, тажик тарап ЖМКда жана социалдык тармактарда Кыргыз тарапка чабуул коюуну улантып, аскерлерди жана техникаларды чегарага канатташ аймактарга ташуу жөнүндө видеону ачык жарыялашат. Мындан тышкары жакын арада эле милициянын аттуу баштуу кызматкери Тажикстандын ички иштер министринин атынан аскер кийимин кийген белгисиз адамдарга мыйзамсыз иш-аракеттерге барууга жана чегарада жагдайга бүлүк салууга чакырык жасоо менен кайрылган видео жарыяланган. Кыргызстандын УКМК чегара кызматы Тажикстан Республикасынын чегарага канатташ аймактарында өздүк курам жана техника ташылып жаткандыгын, ал максатта тез жардам автоунаалары колдонулуп жатканын, головной суу бөлүштүрүү жергесинин тушуна Тажикстандын позицияларына жарандык автоунаалар менен ок-дарылар алынып жаткандыгын белгилейт. Жалдануучуларды даярдоо, ошондой эле курал-жарактардын кампасын даярдоо үчүн тажик тарап исламдын баалуулуктарын уратуу менен мечиттерди пайдаланып жаткандыгын талашсыз айкындаган далилдер бар деп айтылат билдирүүдө. Кыргыз Республикасынын эл артисти маркум Элмирбек Иманалиевдин колдонгон айрым буюм тайымдары, кол жазмалары Улуттук тарых музейине экспонат катары өткөрүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка акындын жубайы Нурзат Абдрашитова билдирди. Анын айтымында тарых музейинин кызматкерлеринен турган атайын комиссия Элмирбек Иманалиевдин маданий жайга өткөн буюмдарын иргеп чыгып, андан соң ага арналган стенд ачылат. Музейге акындын комузу, чапаны, калем сабы, наам сыйлыктардын тастыктамасы, кол жазмалары жана архивдик сүрөттөрү өттү. Арасында жазуучу Чыңгыз Айтматов акынга белек кылган чапан дагы бар. Элмирбек Иманалиев 1978 жыл 17 январда Токтогул районунун Өзгөрүш айылында туулган. Айтыш өнөрүнө 1993 жылдан тартып аралаша баштаган. Эл аралык жана республикалык деңгээлде өткөн бир нече айтыштардын баш байгелеринин ээси болгон. Кыргыз улуттук филармониясында, Чүй облустук драма театрында эмгектенген. Төкмөлүк өнөрдөн сырткары манас айтып, дастандарды мыкты чеберликте аткарган. Ал ырчы, оончу катары
Аруу затым, Булбулум, Жалгыздыктан тажап бүттүм, Мунарым, Балкыма сыяктуу чыгармаларды жараткан. Ошондой эле мурунку белгилүү акындардын айтыштарын эске салып, алардын мазмунун бузбай аткара билген. Айтыш коомдук фондуна көптөгөн жаш акындардын устаты болгон таланттуу акын 2020 жылы 20 апрелде 42 жашында оорудан каза болгон.